Компьютер sen üçün kursunun studentleri bugün bizim ikinci sabahımız ötüp жатат. Bu sabahta biz iki temаны өтөбүз. Birincisi bu kompьютерді күйгүзүү боюнча, андан соң ошо жумушчу стол жөнүндө өтөбүз. Баштайлы анда. Дегиле биз азыр дүйнө жүзүндө компьютерлардын баш бөлүгү азыр Windows 10 аттуу операциондук системада иштейт. Ошол биз азыр Windows 10ду колдонобуз. Мисалы, мен колдонуп жаткан Windows 10 бул баары англис тилинде. Ошондуктан мен сиздерге албетте кыргыз тилинде түшүндүрүүгө аракеттенем. Балким сиздики орус тилиндедир, же башка тилдедир. Дегиле ыңгайсыздыктар болсо кечирип коюңуздар. Компьютерди ачканда, жандырганда, күйгүзгөндө биринчи сиз жумушчу столду көрөсүз. Жумушчу стол эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул ярлыктар аймагы. Ярлыктар аймагы дегиле ошо экрандын чоң бир аймагын каптайт. Мисалы, бул ярлыктар аймагы сиздерге указатель менен көрсөтүүгө аракеттенем. Баары ярлыктар аймагы. Эмне үчүн ярлыктар аймагы деп койгон? Эмне дегенде бул жерде ярлыктар бар. Ярлыктар бул кыска жөнөкөй сөздү айтканда программа үчүн эшик. Ушул ярлыкты басып программаны оңой жана тез ачууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы, калькулятордун ярлыгы бар эмес бул жерде. Бул бир гана ошо программа үчүн эшик эмес, бул жөнөкөй эле мындай сүрөттө ошо программанын калькулятордун ярлыгы бар экен. Эки ирет басып туруп ачтык. Азыр калькулятор ачылыш керек. Ачылды. Ачылгандан соң монтип колдоно берсек болот. 16 болот. Ушинтип колдоно берсек. Азыр буну монтип ороп коелу. Андан соң ярлыкта ушул рабочий жумушчу столдо бир гана өтө керектүү, андан кийин күндөн күндө колдонгон программалардын ярлыктарын колдонууга, андан кийин жайгаштырууга мен сиздерге сунуш жасайм. Деген соң көп бүт программалардын ярлыктарын ушул жумушчу столго алып келип алсаңыз, бул жер башаламан болуп табууга татаал болот. Ошондуктан канчалык аз ярлык болсо, сиздин жумушчу столуңузда ошончолук жакшы, ошончолук ыңгайлуу. Ошол эле маалда, мисалы, программаңыздын ярлыгын жоготуп алсаңыз, же кокустуктан мисалы монтип жоготуп алсаңыз, же кокустуктан өчүрүп алсаңыз, же удалить этип алсаңыз, кыскасы, анда кыжаат болбоңуз, бул жөнөкөй эле сүрөт дегендей эле ошону поискке отуруп, мисалы, калькулятор деген калькулятор деп таап алсак болот. Могу калькулятор таптыкпы, мындай отуруп ачып алсак болот. Кайра элечи эки рет бассак ачылат. Азыр ороп коелу. Дагы эмне? Ошол азырынча. Андан соң ошо иштечү стол, биз өзүбүз айтып кеткендей эле, жумушчу стол эки аймактан турат дедик. Биринчи аймагы бул ошо биринчи аймак бул ярлыктар аймагы. Дагы бери сиздерге эскертип өтөйүн. Бул ярлыктар аймагы. Экинчиси бул иш панели. Иш панели бул моунда турат. Бул иш панели. Иш панель болсо өзү эле бир нече аймактан турат. Биринчи бул пуск кнопкасы, экинчи бул поиск кнопкасы, үчүнчү бул ачылган программалардын топтому бар ушул жерде, үчүнчү ушул тез ирет ачыла турган программалардын кнопкалары дароо ушул жерде. Кийинкиси болсо саат менен календарь. Андан соң тилди өзгөртсө болот.
Андан соң ошол азыр иштеп жаткан программалардын же кабар же уведомлениянын аймагы бирден карап өтөйлү келиңиздер. Мисалы пуск кнопкасы мурунку компьютерларда башкача көрүнчү, азыркы Windows 10до ушинтип көрүнөт, ушундай көрүнүштү бассак, ушинтип бассак, моундай болуп туруп, ушундай болуп чыгат. Бул жерде бүт программалар, приложениялар бар ушул жерде болот. Пуск кнопкасы жөнүндө кийинки сабактарда мен силерге көбүрөөк маалыматты айтып кетем. Кыскасы айтканда, бул жерде бүт программалар бар, ошо пуск кнопкасы. Андан кийин all apps же все приложения аттуу кнопканы бассаңыз, бул жерде бүт программалар чыгат. Көрүңүз. Кайра кайтайлы. Эң алгачкылары бул жерде бар. Эми кийинки кнопка бул поиск кнопкасы. Бул басканыңызда бул жерде каалаган сизге керектүү программа болобу, файл болобу, баарын ушул жерден тапса болсоңуз болот. Мисалы, ошол эле айтып кетчү калькулятор. Калькулятор деп бассак, бул жерден чыгат. Чыккандан соң ачып колдон берсек болот. Ороп коелу. Андан соң биз бир нече калькуляторлорду, 3 калькуляторду ачып алып, экисин өчүрүп коеюн, кереги биrini калтырайын. Кийинкиси бул task view деп коет, же ошо азыр компьютер бир заматта эле 2-3 программаны ачып колдонсо болот. Мисалы, ачсак азыр биз 3 программаны бир заматта колдонуп жатабыз. Бири калькулятор, экинчи Google Chrome аттуу браузер. Браузер сизге интернетти ачыш үчүн колдонуп турган программа. Үчүнчүсү бул Skype. Skype'ти баарыбыз билебиз. Ошо видео аркылуу баарлашып, сиздин жактырган же сүйүктүү же жакын адамдарыңыз менен же кесиптүү адамдарыңыздар менен кесипчилердер менен сүйлөшсөң. Кийинкиси бул ошо азыр ачылган же эң көп колдонуп жаткан программалардын списоги бар бул жерде Internet Explorer бар, папка бар, бар. Ошол булар эң сизге ыңгайлуу да. Ушул жерде колуңуздун алдында эле ушул жерде. Кааласаңыз ушул жерде кармасаңыз болот, панелинде, иш панелинде же яндыктар панелинде кармасаңыз, же могу жерде кармасаңыз болот. Өтө ыңгайлуу. Азыр кайсы программа ачып жатышмы? Көрдүңүзбү, могу жерден асты монтип күйүп жатат. Жашылча бул Google Chrome аттуу могу программа, интернеттин могу жерде менин презентациям. Кийинкиси бул Skype аттуу программа. Үчүнчүсү бул калькулятор. Калькулятордун оңунда алып туруп азыр жабып койсом, күйбөй калат, көрдүңүзбү, жооп берет. Кийинкиси бул албетте тилди алмаштыруу. Бул мисалы азыр бир ирет бассаңыз, бул жер орус тилинде эле. Азыр мен туруп англис тилин тандасам, англис тил. Ошол эле заматта сиз клавиатураңыз аркылуу өзгөртсөңүз болот. Мисалы, бул Shift Alt кнопкаларын бассаңыз, бир заматта басканыңызда ошо орусча болуп калат. Кайрадан англисче өткөрсөңүз, же башка компьютерларда Ctrl алып болушу мүмкүн. Менин компьютеримде бул колдонулат, кайра эле орусча болуп коелу. Кийинкиси бул кийинки панель бул саат жана календарь. Басканыбызда бул саат жана календарь азыр ушундай заман болуп көрүнөт. Date and time settings бул изменение настройка. Бассак өзгөртсө болот. Ачылат, мында өзгөртөбүз. Муну жаап коелу, бизге керек эмес азырынча. Негизи ошол. Эми эң акыркы үчүнчү тема бул кантип мыш менен колдонуп, же чычкан, же тачпад менен колдонуп. Мен азыр ноутбук менен колдонуп жатам. Мыштын дегеле эң алгачкы 2 кнопкасы бар. Бул сол жана оң. Сол кнопкасы эң көп колдонулчу. Мисалы, сол кнопка менен биз тандайбыз. Бир ирет басып тандап, бул папканы деле тандасам болот. Монтер сол кнопкасын басып туруп, экини тандап алып туруп, монда отуруп жылдырып салсам болот. Эң ыңгайлуу. Ошол эле заматта сол кнопка менен сиз программаларды ачасыз. Мисалы, эң оңой эреже бул программаны болобу, же приложениени болобу, же ярлыкты болобу, сиз бир ирет сол кнопка менен басасыз, 2-3 секундадан заматтан соң, бир заматтан соң эч кандай жооп келбей турган болсо, 2 ирет катарынан басасыз. 2 ирет катарынан басканыңызда программа ачылат. Эми
10 кнопка жөнүндө сүйлөшөлү. 10 кнопканы деле настройкалар